Улай түзбен. Ана секер қосыптым өзім. Ширин чөпкө кантарлаштырып берем. Алмалы айылынын ардактуу тургуну Зару апа 80 баш төөлөрүн балдарында эркелетет. Сүйүктүү жаныбарларын жоош азуу деп бөлбөйт. Андыктан төөлөр Зару ападан башка адамды тааныгылары келбейт. Өзүмөз бас. Ал енді Менин ингендерим мени гана тоготот. Сааганга келгенде де эч кимди жолотпойт. Ал эмес кызыма моюн беришпейт. Алмалыдан 60 километр узабай Зару апанын курдашы Сара Гумарова турат. Анын дыйкан чарбасы Атырау областынын сыймыгы. Анткени Зару апа шаар тургундарын айыл чарба азык түлүгү менен камсыз кылат. 60 баш төөдөн тышкары уй, кой, жылкы кармайт. Пенсияга чыккандан кийин үйдө бир 5-6 жыл отуруп, Ардактуу эс алууга чыкканыма көп болду. Бекерчиликтен чарчап 6 жыл мурун чарба кармай баштадым. Дүкөн ачтым. Айылдагыларга арзан сүт, май азыктарын сатам. Сүтүбүз бар, етimiz бар. Соң дүкөн ачып, сол дүкөндө жумуш жасайбыз. Өзүнүн мал жандыктарын Зару апа Шеруенова атынан атайт. Мисалы бул жаныбар кырс мүнөзү үчүн өрдөк атка конгон. Кичинесинде карматчы эмес, аны кармайм деп бир күнү бара болчумун. Дагы бирөөнүн тебенектигинен каратис деп койгом. Сара Гумарованын дыйкан чарбасы 2001 жылы иштеп баштаган. Алгач 3 төө, 6 уyu бар эле. Бизнес долбоорунун ийгиликтүү өнүгүшүнө уулдары жана албетте чоң эмгек өбөлгө түздү. 34 жашында калдым күйөөмдөн. Содан еңбекке багылып, соның өзүм. Жолдошум каза болгондо мен 34 жаштагы келин элем. Башында эптеп балдарымды багып, ачка калтырбай чоңойтсом болду деген эле максат болду. Кийин аларды окутуп алганга да дарманым жетти. Училище, институтту бүтүштү. Мунун баары эмгек менен билимдин үзүрү. Билимдин аркасы, билгендин аркасы. Ал эми Зару апа 12 жашынан төө багат. Башында жалдама малчы болуп иштеген. Кийин өзү төө кармай баштады. 60 жылдын ичинде малдын санын 10дон 80 башка көбөйттү. Баары асыл тукум төөлөр. Чоң апа жаш малчыларга камчы салдырбайт. Шаруашылыкка тууган жерде бул кыйын, балапанын өсүрүү кыйын. Төө багуу өтө убаралуу иш. Жаңы туулган тайлак 10 күн баспай жатат. Аны эмизип жөлөп таяп басканга көндүрүү керек. Бул эң түйшүктүү маал. Жада калса төө сыркоологондо өзүм эмдеп ийне саюуга туура келет. Мен үлкен балам, мына экинчи балам. Бул тун балам, бул экинчи уулум. Бул улуу келиним, тиги кичүүсү. Бизге тамак алып келгени ортончо уулумдун келинчеги. Сара Гумарованын дыйкан чарбасында 30 жалдама жумушчу эмгектенет. Кожойкесин тамашалап башкарма кемпир деп коюшат. Сара апага таарынбайт. Келиндеримде жакшы айткан сөзүм бар. Балдарым менен сыймыктанам. Эмгекчил, абийирдүү болуп чоңоюшту. Келиндерим да кем калбайт. Баары ак көңүл, жаман сөз укпайм. Зару апа Шеруенова 80 жашта. Балдарынын айтканына башы бейгеде талаага төө кайтаргана чыгып кетет. Өмүр бою төөнүн сүтүн ичкендиктен оору дегенди билген жокмун дейт Зару апа. Особый сүтү лекарство. Сүттүн дарылык касиети бар. Шубат аз кандуулуктан сактайт. Тим эле бычак менен кесип салгандай жоголот. Төөнүн сүтүн ичсең дени кардың суу болот. 60 инген 100 кунаажын, 40 жылкы 150 чамалуу кой менен эчки бул Сара Гумарованын чарбасы. Буюрса аман болсо малдын башындагы 2 эсеге көбөйтүүнү максат кылып койду. Кирешеси 5,5 миллион болчудай. Ал эми Зару апанын максаты жупунураак. Азырынча кышкы сарайды тезинен жылуулап алса болду. Ал эч камсанабайт, анткени эң негизги байлык бул анын балдары менен неберелери эмеспи. Сара апа менен Зару апанын мал чарбачылыкта айырмачылыгы болгону менен балдары неберелерине болгон сүйүүсүндө бирдей мээримдүү энелер.